Узундугу 78 чакырым болгон Аламүдүн дарыясы жакын жайгашкан айылдардын тургундарын суу менен камсыз кылат. Таза суу таңкыстыгы жергиликтүүлөрдү кыйнап келген. Каражыгач айылынын тургундары ден соолукка кооптуулук жаратса дагы ошол сууну ичип колдонуп келишкен. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында суу берүү системасы реабилитацияланган. 10.271 метр биринчи зона болуп, 8.260 метр экинчи зона болуп каралган. Андан сырткары биз мына куруу мезгилинде уже бизге белгилүү болуп атат. Бул проектти мурда жасалган соң кийин кошумча дагы курушка туура келди. Кошумча дагы бул жерге биз 3511 метр кошумча куруп бердик. Баары биригип 22 километр болду бизде. Оңдоп түзөө иштери учурда 97%га жыйынтыкталды. 2 суу мунарасы орнотулуп, скважина бургуланып, суу түтүктөрү орнотулган. Кайра мына калыбына келтирүү жумуштарын башталганга чейин биздин долбоордо каралган 2 скважина болгон. Ал 2 скважинаны калыбына келтирүү жумуштарын жасашыбыз керек болсо, биз ошону жасадык. 2 скважинаны калыбына келтирдик. Андан сырткары дагы бир жаңы скважина курулду. Долбоор Каражыгач айыл өкмөтүнүн 1436 кожолугун камтыйт. Ар бир участокто эсептегичтер орнотулган. Айыл тургундары санитардык техникалык курулмасын модернизациялоого субсидия да алышкан. Арис программасына катыштык. Ушу айыл менен айыл өкмөтү камкорлук кылыш үчүн ушул айылдын тиги жашоочуларына ушундай жашынакай шарт түзгөнгө шарт түзүп берди. Суу эсептегичтер керектелген суунун көлөмүн куб метр менен көрсөтөт. Эң негизгиси жашоочулар суу ресурстарын үнөмдүү пайдаланышат. Ар бир айдын аягында жашоочулар суу үчүн каражатты эсеп-кысап системасы аркылуу төлөшөт. Билинговый система деп кийирип берип атат. Билинговый система болсо азыркы учурда биз ошо ар бир кожолукка өзүнчө счетчиктерди орноштуруп, ошо канча потребность кылса ошончо через счетчик төлөгөн болот. Билинговый система бул өзү болсо бизди ошо окутуп, көрсөтүп үйрөттү. Кудайым буйрса 2 жылдан уже баштайбыз. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору 95 айылды камтыйт. Негизинен Чүй, Ысык көл, Ош облустарындагы мектептерди суу менен камсыздоо, гигиенаны сактоо үчүн санитардык объектилерди реабилитациялоо пландалган. Биздин мектебибиздин ичине 3 азыркы заманга жараша сонун дааратканалар жасап берди. Себеп дегенде биздин мугалимдерибизге дагы, балдарыбызга дагы буга чейин туалетке, дааратканага эшикке барчы, ошондой эле күндүн суугуна бирөө ооруп калчы, переменный убагында жетишпей дегендей. Санитардык түйүндөр Каратал Табалдинов атындагы орто мектептин 3 кабатында тең орнотулган. Аларда өзүнчө кабиналар орнотулуп, кыздардын гигиенасы үчүн жеке бөлмө каралган. Ошондой эле ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ыңгайлуулугу бар өзүнчө бөлмө дагы бар. Во всех пилотных школах, где мы проводим реабилитационные работы по... Реабилитациялык иштер жүргүзүлгөн мектептерде бардык шарттар түзүлөт. Колду жуучу жайлар ысык жана муздак сууга туташкан. Атайын суу жылытуучу жабдуу орнотулат. Негизи эле имараттын ичиндеги санитардык түйүндөр ыңгайлуу гана болбостон, гигиеналык талаптарды аткарууга да шарт түзөт. Все кабины, они изолированы. Долбоордун алкагында окуучулар суу, санитария жана гигиена боюнча билим алышты. Мектептерде бүткүл дүйнөлүк суу ресурстары күнү, бүткүл дүйнөлүк таза кол күнү жана бүткүл дүйнөлүк даараткана күнүнө карата акциялар өткөрүлүүдө. Балдар гигиена жана ден соолук темасын жакшыраак түшүнүп, санитардык көйгөй, ичеги карын инфекциясын пайда кылышы мүмкүн экендигин түшүнүштү. Прикольным этим торжеством. Пусть гигиена нас повсюду окружает, ночью, конечно, днем. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизги максаты жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн аймактардагы санитардык абалды жакшыртуу. Долбоорду Кыргызстандын министрлер кабинети Дүйнөлүк банк менен биргеликте ишке ашырууда. Автандил Бактыбеков, Салима Жушенбекова, Асылбек Курманалиев, СТВ.